Саламатсыздар ардак замандаштар. Сергектикке багыт берүүчү медициналык телеклиникабыз кайрадан сиздер үчүн ачык. Эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы дүйнө жүзү боюнча жыл сайын экинчи ишембисинде жалпы адамдардын ден соолугуна биринчи жардам көрсөтүү күнү деп белгиленип келет экен. Дал ошол себептен бүгүнкү көрсөтүүбүздө биринчи жардамды көрсөтүүнүн туура эрежелери жөнүндө айтып бермекчибиз. Эмесе биз менен болуңуздар. Ал эми студиябызга келген атайын адисибиз Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын клиникалык көнүгүүлөрдү окутуп үйрөтүү борборунун окутуучусу Турдуналиева Райкүл Султангазиевна бизде студиябызда. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Райкүл Султангазиевна, эми бүткүл дүйнө жүзү белгилеп аткандан кийин бизде Кыргызстанда деле дал ушул күндөр атайын ушул биринчи жардам көрсөтүүгө багытталып атса керек. Ошондуктан убакыт өтүп кетсе дагы баары бир биринчи жардамды көрсөтүүнү бүгүн сиздер менен биргеликте элибизге үйрөтүп өтөлү дедик. Биринчи кезекте айтсаңыз, эң негизги максаты эмне ушул күндүн басымдуу белгиленишинин? Максаты болсо бул жалпы жарандардын билим сапатын көтөрүү, ошол жабыркоого кездешип калса, же болбосо ошонун үстүнөн чыгып калса, так жана тез арада туура жардам көрсөтүп, жабыркалануучунун ден соолугун сактап, даже ден соолугу эмес бул жерде өмүрүн сактап калуу максатта бул жерде кандай жабыркоолордун түрлөрү көп, ошо жабыркоолордун алдын алуу, анан кийин адам өмүрүн сактап калууга багытталат да. Биринчи жардам муну ким көрсөтө алат? Жөн эле жаран, же болбосо ошо жабыркоолорго кездешип калып, ошо жерде жанында болуп калса, же болбосо жанагындай мектеп окуучулары жол эрежесин билбей өтүп алып жабыркоого кабылып калган адамдардын жанында тегерегинде болуп калган адамдар көрсөтө алат да. Ал эми экинчи тобу бул биринчи медициналык жардам деп коет. Биринчи медициналык жардамды любой медицинский образованиясы бар катышуучу болуп калса, же болбосо тез жардамды чакырганда келип, медициналык өзүнүн билими бар кесипкөй адам келип көрсөтсө, бул биринчи медициналык жардам дейбиз. Андан кийин анан үчүнчү тобунда болсо, бу жерде уже профессионал өзүнүн эмеси менен, квалификациясы менен, мисалы травматологко барат, ортопедке барат, нейрохирургка барат, барып дарыланса, муну болсо биринчи дарыгерлик жардам деп. Канчалык деңгээлде мына бул биринчи жардамды көрсөтүүгө даяр деп айтар элеңиз? Эми жалпысынан алсак, биздин жарандар бул даярдыкка баары эле даяр, бирок ошол унутта калып калат да, убагында баягы ушундай бир ситуация болгондо өздөрүн жоготуп коет, эме болот. Муну өз убагында, өз нугунда жасап калыш үчүн ар бир жаран биздин, мисалы биздин Кыргызстанда деле бала бакчадан баштап, мектепте ар бир ушундай сааттар болот, ошону өтүп үйрөнүп атышат да. Анан кийин кайра эле жөн эле медициналык кызматкер эмес жарандар дагы мекемелерде биринчи жардам көрсөтүү ыкмаларын үйрөтүп окулуп атпайбы. Ошону мындай көбүрөөк кайталап, көңүлдөн чыгарбай турса, бул жардамды жарандарыбыздын катмарлары жакшы колдонуп, Тереңден үйрөнөт эле. Тереңден үйрөнүп, анан колдонгонду билет эле да. Анан көбүнчө бизде эмне болуп калып атат? Унутта калып калып атпайбы? Пока бул ситуацияга кабылмайынча, мындай өзү ошо менен такшалып, же болбосо эстеп ошону кайталап турган моменттер жок болуп калат. Ошон үчүн менин оюмча, ойлойм да, бул жер мындай кичине массалык маалымат каражаттары аркылуу дегенди айткан турасыз. Демек, урматтуу замандаштар, көрдүңүздөрбү? Биринчи жардам көрсөтүү десе эле маани бербей эле, бул колун таңып коюу, же болбосо дарыгер чакырып коюу дейбиз. Жок, ал гана эмес, бул экинчи этабында экен. Эң негизгиси адамдын секундалык өмүрү калса дагы ошого жардам берип сактап калуу экен. Ошондуктан этият болуп, биринчи жардамды көрсөтүүнүн туура эрежелерин бүгүн үйрөнүп алууга аракет кылыңыздар. Көпчүлүгү жаш энеталар ушу балдарын тамак берип атып какатып алышат. Анан кийин ошол учурда жардамды бере албай, дарыгер келгичекти өмүр менен кош айтып кеткендер дагы жок эмес. Ошондуктан кичинекей балдар эгерде оозуна бирде тамакты такап калса, же болбосо бир нерсени жутуп алса,
какаган учурда кандай жардам көргөзүш керек, эмесе ошо биринчи жардамга өтсөк дейбиз. Эми какоо бул биринчиден айтып кетсек, какоонун себептеричи, бунун себептери көп. Көбүнчө балдарда кездешет да бул какоо. 3 жашка чейинки балдарда көп кездешет. Андан улуу жаштагы балдарда деле кездешет. Даже чоң адамдарда деле кездешип атпайбы. Анан эми анын ичинен аябай көп ошо 3 жашка чейинки балдарда кездешет да. Балдар топчу жутуп ийиши мүмкүн. Азыр жана монеткалар бар, монеткаларды алып жутуп ийет, конфет, тоголок конфеттер, майда конфеттерди алып оозунда салып жүрүп, анан туура эмес кыймыл аракет, же болбосо туура эмес дем алуу учурунда аны жутуп ийишет дагы. Ал барып андан кийин эмеде дем алуу жолдоруна, кекиртектерде тыгылып туруп калат, же ары өтпөй, же бери өтпөй. Эми биздин максатыбыз эмне? Ошол эки тыгылып калган затты тез арада убакытты өткөрбөй, жана өзүңүз айтып кеткендей дем ала албай, даже өмүрү менен коштошуп калып атат деп атпайсызбы? Кандайдыр бир кыска мөөнөттө жардам көрсөтүп калганга убакытты утушубуз керек, туурабы? Бул медициналык кызматкерлер өзүнүн бизде жардам көрсөткөндөй ар бир баскычты өтүп көрсөтөбүз. Кечиресиз, азыр жөнөкөй адамдарга. Жөнөкөй адамдар, медициналык билими жок адамдар эң биринчи эле бизде шаг деп коет. Биринчи кадамы эмнеде болот? Баланы алып, көмкөрөсүнөн кармайбыз дагы, андан кийин анан бул тыгылып калган жерди ылдыйкы деңгээлге башын ылдый каратып, эңкейтип туруп, анан кийин баланы бекем кармайбыз, түшүрүп албагандай болуп. Бул жерде кармаганда эмне кылабыз? Ийигинен кармайбыз дагы, оозу биз жардам көрсөтүп аткан убакта ачык болушун каалайбыз да. Андан кийин анан эмне кылабыз? Мына эки далынын ортосунда бул жерде 3 бурчтук деп коебуз. Ошо 3 бурчтук мындай сыдыруу жолу менен 2-3 жолу кагышыбыз керек. Эгерде биринчи, экинчи каккылоодо чыкпаса, зат чыгып кетмейинче кагып турабыз. Ушуну эле тез арада эле ыкчамдык менен жүргүзсөк, биз баланын өмүрүн сактап кала алабыз. Андан сырткары эгерде чоң адамдар болуп калсачы? Чоң адамдар болуп калса деле эмне кылабыз? Бул чоң адамдарда ыкмалары көп. Адамдардын конституциясына жараша көрсөтүп, жардам көрсөтөбүз. Эси арык чырай биздин алыбыз келе турган адам болсо, ал адамды аркасынан келип, эки колтугунун астынан колубузду өткөрүп, андан кийин мына жерде киндик менен бул төш сөөктүн учун ориентир алабыз да, ошол жерге колубузду, оң колубузду мынтип муштумду түйүп кармайбыз. Муштумду түйүп кармап туруп, анан экинчи колубуз менен мына жерде тыгынды өйдө көздөй, диафрагманы көздөй түртүп, өйдө силкип, бул өпкөдөгү воздух менен кошо тийип чыккандай кылып, мынтип силкип түртүү жолу менен чыгарып алууга аракет кылабыз. Эми дагы бир суроода, мына бул ушул эле балдар арасында эмес, чоңдор арасында деле жалпы жонунан эгерде өзгөчө кырдаал болуп, же болбочусу бир кырсыктап сыныкка туш келген болсо, кандай болот? Сыныкка. Бул эми сыныкка туш келген болсо, биз көрөбүз, кээде бутта кездешет да, көбүнчө кездешүүчү. Бул жерде эмне кылабыз? Биз аны ошол сынган жерди кыймылсыздандырып, максатыбыз кыймылсыздандырыш керек дагы, анан тез арада медициналык мекемеге жеткирүү. Аны үчүн биз эмне кылабыз? Ыңгайлуу шартка отургузабыз. Жабырлануучуну же болбосо жаткырабыз. Андан кийин анан шакшак коюу ыкмасы, эң биринчи эле шакшак коюу ыкмасы. Ал шакшакты болсо жаткырып алып, жакшынакай мындай катуу жыгачтар болобу, темир болобу, пластмасс буюмдары болобу, ошону түз болгон, түз кылып, сынган сөөктү түздөп туруп коюп, андан кийин бинт менен таңып, таңгыч менен таңып коюу максаты да. Түшүнүктүү. Андан кийин анан биринчи сөөктү кыймылсыздандырып алгандан кийин анан карайсыз, ал жерде кан уюп калган жок бекен. Анткени сөөк жабыркаганда анын сөөктүн сыныгы кан тамырларды жабыркатышы мүмкүн. Кан уюу жок болсо анда жакшы. Эси кан уюп калган болсо, ал жерге муздак басуу керек. Кол алдыбызда эмне бар болсо, такыр айла жок болсо муздак суу куябыз, болбосо муз баштыкчасы болсо салфетка, полотенце менен уруп туруп, анан муз баштыкчасын коюп койсок болот. Сууну куюуда өтө муздак болбош экен да. Болбош керек экен да. Өтө муздак болбош керек. Бул дененин табынан
деңгээли бир аз азыраак болуп шараккан суудан куюп эле ошо менен куюп турушубуз керек экен. Же болбосо эми бытовой эмеде бизде холодильникте эмеде муз баштыкчалары болуп калышы мүмкүн. Ошолордон алып анан коебуз. Бул кан уюп калганда карап. Бул жерде мен кошумчалагым келип атат. Мына бул турган плакат атайын окутуу үчүн жасалган экен. Эмесе ушуну башынан баштап эле биринчи жардам көрсөтүүнүн эрежелерин ирети менен көргөзүп, анан кийин айтып берсеңиз. Эми жабыркаулордун жана айтып кеткендей түрлөрү көп. Бул биздин окуу куралыбыз. Окуу куралы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен бекитилген алгоритм менен жүргүзүлөт. Эми бул жерде биз бул наглядный пособияда көрүп турабыз. Ар түрдүү жабыркаулордун себеби бар деп айтып кетпедик. Ошол себептерине жараша кээ бир жабыркаулордун түрлөрүнө токтоп, кандай жардам көрсөтө алат экенбиз бышыктап кетсек. Айтып бересиздер, Осторожно расстегнуть на пострадавшем одежду. Бул жерде айтып атат, жана жабыркалануучуну жаткырып, түз жаткырып туруп, анан кийин денени кыскан кийимдери же буюмдары болсо, ошону чечип койгула деп түшүндүрүп атат. Башын ыңгайлап жаткырыш керек экен, эс болгон учурда. Буларды тез аралыктын ичинде жазап койгондон кийин силердин кийинки кадамыңар тез жардам чакырышыбыз керек. Андан кийин болсо Пострадавшей ноге придать неподвижность при помощи шины, прибинтовав ее к ноге. Демек, адамды жабыркалаган адамдын буттары жабырланса, ал адамды жанагыдай эле жаткырып алып, ыңгайлуу мына. Ыңгайлуу жаткырып алып, андан кийин ал адамдын буттарына шак-шак коюп туруп, аны бинт менен бейкитүү. Демек, мынаундайынан түп-түз эле коюп туруп эле, анан бинт менен таңат экен, Сынган сөөктү түз коюп туруп, бинттин өзү менен байлай албайбыз. Бул жерге бизге эмне керек? Катуу темир болобу, жыгач заттары болобу, такыр эчтеке болбосо бир нече ручканы алып шак-шак түрүндө Түз коюп туруп, түз коюп туруп, сынган жерге тушташ коюп, анан кийин бинт менен байлап. Бинт менен мынауындай байлаш керек экен, Андан кийинкиси болсо, эми ошондой эле Накрыть место ожога холодной, влажной, стерильной повязкой или чистой тканью. Бу жерде айтып атат, бизде күйүктүн түрлөрү бар. Химиялык заттар менен, нурлар менен, электр тогу менен күйүп калат. Ошол кезде биринчи жардамыбыз, медициналык кызматкер келген чекте жардамыбыз эмнеде болот экен? Күйгөн жерди шараккан суу менен куюп, муздак суу болуш керек суубуз, же болбосо муздак байлооч, бинт болобу, салфетка болобу, муздак сууга мачетеп туруп, анан кийин ал менен орошубуз керек экен. Жаап коюш керек, Жаап ороп, андан кийин анан ошол жерге муздак койсоңор болот. Муздак койгонубуздун себеби эмне болот? Ооруну, ооруаткан жерди базаңдатат, ошол максат менен коюлат. Эгер ысыктан күйгөн болсо, ысыкты тартып чыгат, туурабы, муздатат. Ошол эле жерде, мына урматтуу замандаштар, бизде мына жерде суудан күйгөн кол экен, ашепке. Бул жерде эми суудан күйүп калган жерди көрүп атабыз. Бул жерде эмнелерди көрүшүбүз керек? Медик келгенчекте биз бул элементтерге тийбейбиз, ачпайбыз. Булардын мындай ыйлакчалар болуп калат, күйгөн мындай тырыктар болуп калат. Даражасы даражаларына жараша. Маселен, могу биринчи жеңил даражасы. Андан кийинки бул деген уже экинчи даражада, экинчи, үчүнчү даражада биз көрөбүз ыйлакчалар пайда болот. Экинчи даражадагы ыйлакчанын мүнөзү болбосо тунук, суу менен ичине суу толуп калган. Өзү болсо чыңалган, таза болот. Тунук болот. Тунук дагы болот. А эми 3-чү, 4-чү даражага келгенде жанагы ыйлакчалар бүрүшүп, кара түстө болуп, кээде эсли тиги жабыркаган адам муну тийип жиберсе, ачылып ал жерден сууланып, суу чыгып калышы да мүмкүн. Түшүнүктүү демек, оор түрү, жараша даражага бөлөбүз. А биздин максаты болсо, биринчи даражада болсо буну эмне кылабыз? Бул жерде муздак суу, жанагыдай эле айтып кеткенде муздакпас суу. Анан эми бизде болсо аябай өнүгүп, атпай медицина өнүгүп атат. Үйдө, үй шартында, аптечкада жанагы аэрозолдор бар. Кол астыда аэрозолдор болсо, ошондон сээп, анан жөн эле повязка салып коюп койсок болот. Экинчи даражасы. А экинчи даража, 3-чү даражада биз биринчи жардам көрсөтүп атканда биздин максатыбыз жөн гана бул элементтерге тийбей эле стерилдик,
повязка салып берүү. Таза чүпөрөк. Таза чүпөрөк менен жабуу. Эми үй шартында мындай учурда. бул учурда сууга салбаганыбыз жакшы болот бизге. Каражатын жаап коюу. Медициналык мекемеге жеткенчекти, если бинт салуу ыкмасын билсеңер, кызпастан жөн гана үстүн жабуу максатында бинт менен дагы мындай кылып татынакай тыкан кылып жаап койсоңор болот. Жылып кетпеш үчүн гана. Чүпөрөк түшүп же жылып калбаш үчүн. Если бара турган мекеме узак жол болсо, бара турган мекемеге. Түшүнүктүү. Андан кийинки мына бул сүрөткө токтолсоңуз. Валиктин Отключить источник электроэнергии. Если это невозможно, отодвинуть источник тока от себя и пострадавшего с помощью сухого предмета, состоящего из непроводящих электрический ток материалов – картон, пластик, дерево. бул электр тогу менен жабыркалоодо бул эми көп кездешчү болду. Биз азыркы убакта көп кездешет. Ошон үчүн мында дагы аябай өзүңөрдү жоготуп, карбаластап барып тиги токту жөнөкөй колуңар менен кармап албай, этияттык менен барып жабырланып жаткан адамды да кармабастан эмне кылабыз? Кургак, жыгач материалды алып туруп электр тогун жабырлануучудан алысыраак алышыбыз керек. Өзүбүздө алыс. Ошо чыгаштын узундугу канча болуш керек? Жыгачтын узундугу канча узун болсо ошончо жакшы да. Эми анан узун таяк табылбай калды деп жыгачты канча кыска болсо да только электр тогу өзүбүзгө жакын болбогондой кылып алып салышыбыз 2 керек. метр, 3 метрден кем 1,5 метрден кемибесе жакшы. түшүнүктүү. Андан кийин Токту алып алгандан кийин эми биздин жабырлануучубузга келишибиз керек дагы. Аны түз деңгээлде жаткырып, башына валик коюп туруп, анан берде сердечно-легочная реанимация дейт. Жүрөктүн согушун калыбына келтиришибиз керек. Көбүнчө электр тогу бул жүрөктүн иштөөсүн токтотуп коет. Ошону жандандыруу кайра. түшүнүктүү. Эгерде көз жабыркасачы эмне дейт? Для устранения причин ожога смыть химические вещества с поверхности кожи, подержав пораженное место под холодной проточной водой не менее 20 минут. Химиялык заттар менен көз жабыркаса, аны эмне кылышыбыз керек экен? Бул биздин жабырлануучуну удобный положениеде отургузуп туруп, шар аккан суунун алдында химиялык затты жууп тазалап коюшубуз керек экен. Андан кийин биз медициналык кызматкерди чакыратабыз, анан алар дары-дармектерди ошолор көздү карап көрүп, андан кийин чечет. А мына жерде мурундан кан кетүү боюнча да турат го, ушуну дагы көрүп көрбөйлүкпү? Если пострадавший потерял сознание, необходимо поднести к его лицу ватный тампон, смоченный в нашатырном спирте. Андан кийин анан эмне кылабыз? Эс үчүн жоготуп, анан мурдунан кан кетип атса, биринчи эс үчүн жардам көрсөтө алабыз дагы. Андан кийин бул жабырлануучуну ыңгайлуу отургузабыз дагы. Биринчи кадамыбыз эмне болот? Таноолорду алып туруп, бекем кызып туруу 3-4 минутага чейин. Эми 3-4-5 минут өткөндөн кийин колубузду алып карап көрөбүз. Если кан токтоп калса, анда ошо менен эме кылабыз дагы, андан кийин дарыгерге көрүнүшүн суранабыз. А эгерде бул ыкма жардам бербесе, эмне кылабыз? Тынымы жок Кана берсе, кан көп кетип атса, эмне кылабыз? Мындай кебез алабыз дагы, кебезден валик жасап алып туруп, анан кийин кан кетип аткан таноого жакшынакай кылып кирип, тыгын коюп коебуз дагы. Анан дарыгерди чакырып, же болбосо жакын жерде медициналык кызматкерлер бар болсо, бейтапкана бар болсо, ошол жака барып көрүнүшүнө эме профилдүү дарыгерге жиберебиз. Жакшы айтып кеттиңиз. Жакшы болду. Эми болсо, Райкүл Султангазиевна айтып кеткендей, урматтуу замандаштар, ар бир үйдө мына ошол өмүрдү сактап калыш үчүн көптөгөн дарыгерлердин кутучасы болот. Дал ошол дарыгердин кутучасынын ичинде эмнелер болуш керектигин албетте азыр Райкүл Султангазиевна айтып өтөт, бирок үйдө дайыма дары салынуучу кутуча кармаганга аракет кылыңыздар. Анын ичинде эмнелер негиздүү, эң негизги эмнелер болуш керек үй шартында? Бул да таңуучу каражаттар болгону жакшы, бинт таңуу каражаттары. Андан кийин жана кан кетүүлөрдө аябай керектүү нерсе бул
бугучтар деп коебуз. Бугучтар түрү менен бул медициналык бугуч болуш керек, аптекалардан алып салып койсо болот. Андан кийин кол ыкмасы менен колдонуучу бугучтарды салып даярдасак болот. Жанагындай эле бизге химиялык заттар менен көз эмелер жабыркаса мынабында медициналык пипеткаларды салып койсок жакшы. Ал эми дене тап көтөрүлгөн учурда эмнелерди колдонуш керек? Дене тап көтөрүлгөн учурда көрөбүз, градусник коюшубуз керек. Бул жерде градусникибиз болуш керек дене табын текшерүү үчүн. Андан кийин дене табынын көтөрүлүшүнө жараша анан кийин жардам көрсөтөбүз. Дене тап канчадан жогору көтөрүлгөндө дарыгерлерди биринчи жардамды чакырууга мажбур болушат? Дене тап 37-37 жарымга чейин дары-дармек колдонбой деле баягы көзөмөлдөп турсак болот да, суюктукту берип, муздак чөпөрөктү муздак сууга басып денеге коюп, анан кийин 37ден өйдө көтөрүлүп 38 андан жогорулай баштаса, анда уже медициналык кызматкерлерди чакырышыбыз. Райкүл Султангазиевна, аябай жакшы окутуу өттүңүз окшойт. Бүгүн биз көрүүчүлөрүбүзгө биринчи жардам көрсөтүүнүн атайын бир түрлөрүн үйрөттүк окшойбуз. Бирок ошондой болсо дагы жыйынтыктоочу суроо катары айтсаңыз, дагы эмнелерди ушул тууралуу кошумчалаңыз келет? Биздин жөнөкөй жарандар эмнелерди эске алыш керек? Биздин жарандарга эми эмнени айтып кетишим керек эле? Бул жабыркоолорго кандай деңгээлде болбосун, кайсы жерде болбосун кездешип калышыбыз мүмкүн. Жөнөкөй жарандарчы ошондо өзүн жоготпой, ар бир минута даже керек болсо адам өмүрүнө ар бир секунда чоң ролду ойноп турат. Ошон үчүн өзүңдү жоготпой, убакытты тез эмеде анан туура эмелерди жардамды көрсөткөнгө аракет кылсак, биз адам өмүрүн сактап калабыз жана залалдары азыраак болот. Мөөнөтү канча кыска болсо жардам көрсөтүүнүн, ошончо адамдын ден соолугуна зыяны аз. Демек, урматтуу замандаштар, өзүңүздөр көргөндөй, жабыркаган адамдын жанында тез арада жардам чакырууга буйрук беришиңиз керек. Алар болсо тез аранын ичинде телефон чалып, тез жардамды чакырганча сиз биринчи жардамды туура көргөзүүгө аракет кылыңыз. Бул болсо адамдын өмүрүн сактап калат. Дайыма эске алыңыздар, 1 секунда, 2 секунда, 3 секунда дагы адам өмүрү үчүн өтө зарыл. Райкүл Султангазиевна, сизге рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ылайым эле кырсыктан сырткары бололу. Демек, урматтуу замандаштар, биздин көрсөтүүбүз ушун менен аягына келип жетти. Туура бир жумадан кийин кайрадан жолукканча ден